Ана мен бир жаш кезимде мечта бар эле, Кудай буйруса иш кылып калсам, ушу алымдарга Кудай буйруса сөзсүз көңүл бурам депчи. А негизи алымдар бизде сурабайт дагы, алымдар мындай башкалар болуп, бизде наглыйлар барбы мисалы, бар болсо деле сурай берет да. Булар алымдар эч качан сурабайт. Ошон үчүн биз алымдарыбызга өзүбүз ар бир айылда мээнет кылыш керекпиз да. Өзбекстанга барганда аябай таң калдым. Өстөрүндө эчтеке жок болсо дагы алымдарына машина подарок этип коёбу экен, алымдарына квартира подарок этип коёбу экен. Аларга эч кандай проблема эмес экен да. Эгер биз алымдарыбыз болбосо, точно адашмакпыз да. Аллах таала ушундай алымдар болгон үчүн Кыргызстанды ушундай өзүп атат мисалы. Ачык эле айтыш керек. Аллах таала шүгүр ушундай бизди динге берди. Ошондой динге эркиндик берип аткан мамлекетибизге да ыраазычылык билдирип коюш керек. Дегеним бар нерсенин өзүнүн убагында сактап коелу. Бизге барып себепкер болуп калган, биз менен дос болуп, сабагын өтүп отуруп калганбыз. Берде келсеңиз Билал Дамла. Атайын Дагыстан келди Дамла. Биздин мечитке барып калганыбызга себеп болуп калган, чоң даатка чыгып калганыбызга себеп болуп калган ушундай алтындай алымдарыбыз бар да. Анан кийин эми мен Кудай буйруса кыска нуска сүйлөйүн, эми бүгүн жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт го. Ошол акчаны неме кылып туруп Кудай буйруса мен алымга сактап койгон акчабызды мен 500 000 сом бар эле, бирок ошол кезде кызмат кыла албай калдым. Азыр эми биз чоң устаздар бар, аларга кичине кызмат болуп үйлөр берип атат, мисалы чоң кызмат кылат. Ушу 500 000 сомду мен Билал Дамыллага тапшырам. Кудай буйруса калган Билал Дамылла мисалы 10 жылдан бери кызмат кылып жүрөт, бирок семьясы менен карабай дагы деле үйлүү боло элек да. Дагы деле бир эл үчүн, жер үчүн деп суранбайт, дагы эчтеке кылбайт. Ушу 500 000 сомду Дамыллага тапшырып коюн. Кудай буйруса жазындан баштап фундамент коюп Дамылланы күзгө чейин үйлүү кылабыз, аманатты тапшырып коюп атам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баарыбызды жоктон бар кылып жараткан эбегейсиз кудуреттин ээси Аллах субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Анан билим таксырым Алла таала ийгилик берсин. Куранда Алла таала мусулмандарга бир ваада берген. Хал жазаул ихсан илля ихсан. Жакшылыктын ээси жакшылык гана деп. Кудайым буйруса ушунча бир мусулманды башын кошуп тамак берип, бизде ислам алымдар айтат, исламдан баалуулугу эки нерсе. Исламда баалуулук өтө көп, бирок ошол баалуулуктун дагы баалуулугу жакшы кулк мүнөз, анан берешектик. Мына ушул исламдын баалуулугуна баалуулук кошкон, кооздоп турган, сулуулап турган мына ошол жакшы кулк мүнөз, анан берешектик. Аллахым разы болсун. Мына бүгүн канча белек тапшырсаңыз, умрага жана башка ошолордун бала белеги кут болсун. Кудайым буйруса кыямат күнгө чейинки урпаңызга Кудай таала ушундай бир жакшылык кылганды Кудайым насип кылгынсын. Бүгүн мынтип Кыргыздын желегин желбиретип эл үчүн кызмат кылып атсак, эртең кыямат күнү Алланын алдында шерменде болбой, пайгамбар көтөргөн желектин алдында турушту Кудайым баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.